Kim süzgeni? İşte onu. Avuca çıktı koy. Oh öyle. Aldım yol ketken ya. Necede demeler var. Aldım ketken. 5 çatı öyle lop oldu ha. Ne? Vay ineyim işte. Niye sana? Grande orakan. Grande var mı? Aldım yol kaç. Это страшный oldu ha. Кто ол? 15 жашар кызды зордуктоого шектелген жарандар кармалды. 4 январда Каракулуш шаарынын тургуну кызы 2 январдан бери дайынсыз болуп жатканын айтып милицияга кайрылган. Кыздын жүргөн жери аныкталганда 7 январда Ак Суу айылында ага карата зордук, зомбулук көрсөтүлгөнү белгилүү болгон. Милиция кылмышка шектүү катары 2006 жылы туулган 2 жаран кармалып, алдын ала суракта күнөөлөрүн мойнуна алышканын билдирди. Учурда алар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Муниципалдык инспекция дагы сынга кабылды. Бишкекте социалдык тармактарда тараган кош стандарт тип сынга алынган видео боюнча муниципалдык инспекция расмий жооп берди. Инспекция жолдун булганышы боюнча протоколдор түзүлгөнүн, айдоочуларга чара көрүлгөнүн жана булганган тилке дароо тазаланганын маалымдады. Ошондой эле Зеленстрой ишканасына эскертүү берилгенин, мурдада протокол жана тапшырма жазылганын кошумчалады. Зеленстройдун машинасы чыгып атат, а частный КамАЗдарга жазып берип атат, как положено. Экс-депутаттын аялы зомбулук боюнча Камчыбек Ташиевден жардам сурап кайрылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аккулу Бердиевдин жубайы Батма Ормонова УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевден жардам сурап кайрылды. Эл өкүлүнүн жубайынын айтымында 38 жылдан бери түтүн булатып, бирге жашаган жолдошу Аккулу Бердиев тарабынан көп жылдан бери кордук көрүп келгенин, учурда жашап жаткан үйүнөн мажбурлоо аркылуу чыгарууга аракеттенүү, өмүрүнө болуп жаткан коркунучтары тууралуу билдирген. Ошондой эле видео кайрылуудан Батма Ормонова жолдошун көп аялдуулукка айыптап, 10 аял алганын, өзүнүн уулдарынын улуусу 38 жашка чыкса, ал эми экс эл өкүлүнүн кийинки жубайларынан төрөлгөн балдары 20 жашка чыкканын угууга болот. Депутаттын жубайынын айтымында, ушул күндөрдө милициянын ордери менен балдарынын коргосунда гана жашап, жолдошу үйдөн чыгаруу үчүн күйөөсү үйдүн терезелерин жубайы жаткан бөлмөнү карата чоң таштарды ыргытып, атайлап залал келтирген. Депутат көп жылдан бери үйүнө балдарын сабап, талкалап, жубайын жөнү жок тепкилеп кетүү үчүн гана келет. Мындан сырткары ал экинчи, үчүнчү аялдар менен ачык эле жашап, байбичесинин жана уулдарынын мыйзамдагы укуктуу мүлктөрүн бербей, жогорку жактагы тааныштарына таянып жатканын айтат. Жогорудагы кайрылуудан соң экинчи тараптын чыныгы болсо, Сокол медиа редакциясы алардын үнүн угууга дагы даяр экендигин билдиребиз. Булак Сокол медиа. Чуңкурчак лыжа базасына бараткан жолдо автоунаа кырсыктап 8 жашар бала каза болду. Милициянын маалыматына караганда айдоочу рулга ээ боло албай, унаа жолдон чыгып кеткен. Окуяга күбө болгондор жабыркагандарга жардам көрсөтүшкөн. Айдоочу оор жаракаттар менен ооруканага жеткирилип, ал эми 2018 жылы туулган баласы каза болгону айтылды. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам.
Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Çamur şey olsaydı bu yolda bir şey olmuştu. Мигранттар кетип иштеген эч ким жок. Орусиялыктар өздөрү кар тазалоого мажбур болууда. Москвада коллапс, кар тазалаганы адам жок. Мен Батма, Жогорку Кеңештин мурдакы депутаты Бердиев Акулу Тагаевичтин 38 жыл чогуу жашаган мыйзамдуу аялымын. 5 баланын энеси. Менин коомчулукка чыгуумдун себеби азыркы учурдагы зомбулукка кабылып, анын басмырына чыдабагандыктан үстүмө аял алып, мени кордогондугунун себебинен болуп атат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен азыр аябай коркунучта жашап атам. Балдарымдын коргоосунда жашап атам. Кайсы күнү кирип келип мени чаап кетет деп коркунучта жашап атам. Ушу мен өмүрүмдү, мен эмемди коргоп бериңиз. Учурда мен азыр көчөдө калуу коркунучунда турам. Анткени бул адам мени үйдөн чыккын. Бул үйгө сенин акың жок. Бул мен эжемдин үйдү бошотуп чыгып, сен көчөдө калган деп кууп атат. Биз жашап аткан үйдү биз участогунан бери алып, участок кезинде алып, ар бир кирпичине чейин эме кылып, өзүбүздө багып курганбыз. Бирде гана акеси Тайыр деген кайнагам дагы кичине балама чалып, апаңарды алып чыгып кеткиле. Ал үй тежемдин үйү, ал жерге силердин акыңар жок. Апаңарды алып чыгып өзүңөр баккыла деп айтты. Кайра аял алып жүргөнүнөн дагы балдарым үчүн кечирип отурсам, ал үйгө келип мага кол көтөрүп, балдарга кол көтөрүп, бизге өмүрүбүзгө коркунуч туудургандыктан мен коомчулукка чыгууга аргасыз болуп атам. Ушунча жыл чогуу жашап, ал менин үстүмө 10 жолу аял алды. Мен билгенден азыркы учурда 4-5 аял менен жашап атат. Баламдын чоңу 38 жашка чыкты. Менден кийинки алган аялдардын балдары 20дан ашып калыптыр. Ошо 60ка чыккан жашымда мен үйдөн чыгып кайка барам. Мен эч жака барган эмесмин, мени эч жака чыгарган дагы эмес. Мен чыгып каякта жашаймын. Менин башка жашай турган эч жерим жок. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, менин коопсуздугумду коргоп бериңиз. Анткени бул киши мен өмүрүмө коркунуч туудуруп атат, мага кол салуу болуп атат. Менин балдарымдын өмүрү коркунучта. Бизди коргоп бериңиз, сизден суранам.